Баткен жаратылышты коргоого көрүлгөн аракеттер, жоголуп бараткан жан жаныбарлар көбөйтүлүп, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү үзүүгө каршы түшүндүрүүлөр жүрүп жатат. Облус аймагында токой чарбалардын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактардын жалпы аянты 541 000 гектарды түзөт. 4 токой чарбасы өзгөчө корголуучу 2 аймак бар. Бири Сурматаш мамлекеттик коргоо, экинчиси Саркент жаратылыш паркы. Бир ботаникалык заказник бар. Ал эми Айгүл өсчү аймакты дагы мамлекеттик жаратылыш коргуна айландырууда планда бар. Мамлекеттик жаратылыш парк болуп негизделгенден кийин тоонун айланасындагы жакшыртууга мүмкүнчүлүк болот. Электр энергиясы, суу тартылат. Биринчиден берден суу чыкса, мен ойлойм, биринчи шарт түзүлөт. Кичине ушул киребериштерди, сууларды, кичине дарактарды отургузуп, элге шарт түзүп, кичине суу. Бу жерде бир тамчы суу жок, азыр көрүп турасыңар. Биринчи бизге эң выгодный ушул жагы суу чыкса, бизге эң жакшы болот эле. Көзөмөлдү күчөтүүгө жумуш орундары дагы түзүлмөкчү. Буга чейин тоонун айланасы тосулуп, гүлдөрдү үзүп кетүүгө тыюу салынган болчу. Эң башкы эле максат Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө сейрек кездешкен Айгүл гүлүн коргоо. Келгенде Айгүл гүлүн көргөнү келгендер үчүн, туристтер үчүн ушундай эс алууга беседкаларды курдук. Анан мына сиздер көрүп турган лестница тепкичтерди баягы гүл өскөн жерге чейин алып чыгып, кайра түшүрүшүбүз керек эле. Акчасы жетпей калып, ушул жарым болуп калып калды. Кудай буйрса, келечекте ушул тепкичтерди, лестницаны бүтүрөбүз деген максаттабыз. Сурматаш мамлекеттик корк болуп негизделген 2009 жылдан бери жоголуп бараткан жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн саны көбөйүп жатат. Маселен, ошол жылы 200 баш кийик болсо, учурда кийиктердин саны 800дөн ашты. Азыр учетту жүргүзгөнүбүздө дагы GPS-тин жардамы менен жүргүзөбүз. Себеби ар бир участкага, ар бир точкага барганыбызда, мисалы үчүн, ошол жердин местонахождениясы, анан высотасы над уровнем моря көрсөтөт. И плюс координатты көрсөткөндөн кийин, мисалы үчүн, любой жерде отуруп дагы, үйдө отуруп дагы, башка мамлекетте барып дагы ошол координатка кирсе, ошол точканы көрсөтөт да. Корукка эс алуучулар келсе, туристтик маршруттар уюштурулуп, негизгиси алардын өсүмдүк жаныбарларга зыян келтирүүсү көзөмөлгө алынат. Мына ушундай жумуштардын артында өсүмдүктөрдүн 550 түрү, канаттуулардын 63 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 29 түрү жана балыктардын 2 түрү жок болбой корголуп келе жатат. Бизге эмелерде жардам бериле баштады. Азыркы күндө биз Баткен мамлекеттик университети менен Кызылкада филиалы менен биологиялык факультети менен келишим түзүп койгонбуз. Жакында булар эмеден чыккандан кийин, каникулдан чыккандан кийин мугалимдери, анан студенттери келип, бизде азыр өзүңөр көрүп турасыңар, биздин территорияларда еще мөңгү кетелек жерлер бар. Бу жерлерде эми гүлдөр ачылып, жер көгөрүп атат да, шу жерлерге чыгып туруп биз эмелерде гербарийлерди, анан мүмкүн болсо жан жаныбарларды дагы эме кылганга, изучать эткенге, үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Саркент жаратылыш паркында дагы тоотеке, кийик сыяктуу жаныбарлардын көбөйүшү үчүн ыңгайлуу шарттар бар. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн 449 түрү болсо, алардан Кыргызстандагы кызыл китепке киргизилген шилбир, регел жана тоо таман табылган. Кызматкерлер тарабынан жакшы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мында айтып кете турган болсок, түшүндүрүү иштеринен Саркент мамлекеттик жаратылыш паркында, Сурматаш мамлекеттик коргоонда жыл сайын жаштарды жыйып марш парктарды өткөрүп келебиз. Негизги максат биринчи коргоп калуунун негизги немеси, бул биринчи кору барып отургандан көрө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жакшы да. Ошо жылына марш парк өткөрүп, элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Өзгөчө корголуучу деген ушу сөздүн маанисиндагы мындай бир түшүнүп, ошол нерсени көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек.
демек өзгөчө корголуучу ошондой аймактар көп болуш керек. Мен көп жыл мурун ушу экология тармагында эмгектенип атканда мага бир суроо берди эле, Кыргызстан келечегин кандай көрөсүз деген да, ушу жаратылыш боюнча. Мен айткам, өзү Кыргызстан бардыгы эле бир өзүнчө корук болуш керек. Өзгөчө корголуучу корук Кыргызстан деген. Ошого аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан ушундай жерлерди көбөйткөн сайын, бул ушу саны көбөйгөн сайын сапаты да көбөйөт, жаратылышыбыз сакталат. Кудай буйруса келечекте Кыргызстаныбыз өзгөчө корголгон аймак болот. Жыйынтык жаман эмес. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын саны көбөйүүдө. Ал эми өсүмдүктөр айлананы жашылга бөлөп, какырап жаткан жерлер дагы бак дарактар менен толукталып жатат.